Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Барыңарга салам достор. Түркчө саламдашып баштаганымдын себеби бүгүн биз түркчө саламдашуу, башкача айтканда таанышуу сабагын өтөбүз. Экинчи дерс таанышма. Таанышуу сабагында биз алгач ошол таанышуудагы керек болгон фразаларды үйрөнөбүз. Суроолорду берип, анан ал суроолорго кантип жооп берсе болот, ошолордун мисалдарын, үлгүлөрүн карап көрөбүз. Анан аягында нерелисиң деген грамматикалык тема бар. Ошол темага л, ли мүчөлөрүн кошуп, кантип туура жооп беребиз, ошону бир сере карап чыгабыз. Анда эмесе кеттик. Биринчиси, өзүңөр билгендей, merhaba, nasılsın? Бул салам, кандайсың деген сөз. Merhaba, салам, nasılsın, кандайсың? İyiyim, teşekkür ederim деп койсок болот, кошуп койсок болот. İyiyim деген сөз, жакшымын деген сөз. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Жакшымын, sen кандайсың? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Je teşekkür ederim desek болот. Ben de iyiyim, men de жакшымын деген сөз. Ne var, ne yok. Бул жерде үтүр болот. Ne var, ne yok'to не деген сөз бул? Не жаңылык, же болбосо эмне бар, эмне жок деп которулат. Бизче мындай маанисине карай турган болсок, не жаңылык деген сөз. Ne var, ne yok. Биз кыргызчада эмне жаңылык десе, жаңылык жок, өзүңдө дейбиз го. Түрктөр көбүнчө her şey yolunda, teşekkür ederim деп айтат. Her şey yolunda, teşekkür ederim. Келгиле, бул фразаларды азыр мен бул көк менен жазылгандарды окуйм. Силер кызыл менен жазылгандарды окуп жооп бересиңер. Merhaba, nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ne var, ne yok. Эмне бар, эмне жок, не жаңылык дедим. Her şey yolunda деп айтышыңыз керек болчу, э? Андан кийинки таанышуудагы эң негизги, азыр биз таанышуунун саламдашуу бөлүгүн бүттүк да достор. Эми азыр бири-бирин таануунун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Senin adın ne? Senin adın ne? Буга жооп берген анын карайбыз. Экинчиси, nerelisin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Ne senin adın ne? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Деген фразалар. Азыр ушуну жазып туралы. Senin adın ne? Senin adın kim? Benim adım Marlen. Benim adım Marlen. Бул жерде маани беребиз достор. Түркчө үйрөнүп аткан, мындайча айтканда жаңы үйрөнүп баштагандын дээрлик бардыгы, мен окуучуларыма айтып атам, бардыгы бенин деп могул жерде ны деп окуп алат да. Анткени кыргызчада менин деп которулат да, менин ны менен бүтөт. Бирок түркчөдө мы менен бүтөт. Benim. Ушуну көп адаштырбагыла. Benim adım Marlen. Мисалы сен видеону көрүп аткан окуучу Айчүрөк болсоң, benim adım Ayçürök. Benim adım Aynazik. Benim adım ушундай кыскасы. Benim adım деп айтылат. Senin adın ne? Benim adım Marlen. Nerelisin? Nerelisin деген сөз бул түрктөр ушул суроону көп сурайт, ушул суроого көп кызыгат. Мен дагы көбүнчө Кореядансыңбы, Японсуңбу, Кытайсыңбы деп айтат, көзүм чымшык болгон үчүн. Кыскасы, Түркияга келип калсаңар, бир түрк менен сүйлөшүп калсаңар, силерден сөзсүз түрдө нерелисиң деген суроону сурайт. Сен атың сурабай туруп деле биринчи нерелисиң деген суроону сурайт да. Бул кайсы жерликсиң, каяктан болосуң деген сөз. Буга биз мисалы эмне деп жооп беребиз? Биз каяктыкпыз? Кыргызстандыкпыз да, кытайлык эмеспиз, э? Кыргызистан лыйым. Лыйым деген мүчө боюнча биз бир аздан кийин кенен түшүнүп алабыз. Nerelisin? Kırgızistanlıyım. Nerelisin? Мисалы же эки кыргыз сүйлөшүп калсаңар, nerelisin деген сөз бул Кыргызстандык экениңерди билет. Бирок Кыргызстандын ичинен кайсы шаардансыңар, каяктан болосуң дейбиз го.
Ошого мисалы Ошлуйум, Бишкеклийим, Нарынлыйым, Таласлыйым, Жалалабадлыйым деп жооп берсеңер болот. А так чет өлкөлүк менен сүйлөшсөңөр Кыргызстанлыйым деп жооп бересиңер. Өлкөңөрдү айтасыңар да. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kança yaştasın? Ben 20 yaşındayım. Yaşındayım. Ben 20 yaşındayım. Ben 20 yaşındayım. Yaşındayım. Жаштамын, yaşındasın, жаштасың деген сөз. Айакындагы окончанияларга маани беребиз. Yaşındayım. Ben 20 yaşındayım. Men 20 жаштамын. Ben 18 yaşındayım. Men 18 жаштамын деген сөз. Таанышууда эң негизги ушул 3 суроо суралат. Суроолорго кантип жооп бериш керек үлгүлөр менен көрсөтүп бердим. Сиздер дагы азыр видеону пауза кылыңыздар дагы ушул суроолорго жазуу түрүндө жооп жазып көрүңүз. Benim adım, menin atım. Tanışmada бул өзүңүз жөнүндө өзүңүздү тааныштырууда ушул сөздөрдү, фразаларды көп колдонобуз. Benim adım акыл, benim adım жана башка ушул сыяктуу аттарды айтсак болот, Soyadım, фамилиям, кардеш, бир тууган, канча бир тууганың бар, kaç kardeşsin деп сурайт, канча бир туугансың дегендей. Aile, үй бүлө. Sevmek, жакшы көрүү. Yaşıyorum, жашоо же жашайм. Var, yok, бар, жок. Окуyorum, окуйм. Эми таанышууга диалог карап көрсөк, жана ар бирин учурунда эле которуп кетсек. Merhaba, nasılsın? Кандайсың? Салам, кандайсың дейт. Merhaba деген салам деген сөз, Nasılsın? Кандайсың? Экинчи адам айтып атат. Merhaba, iyiyim, sen nasılsın? Salam, men жакшымын, sen кандайсың? Teşekkür ederim, ben de iyiyim, senin adın ne? деп сурап атат. Рахмат, мен дагы жакшымын, сенин атың ким? деп уже таанышып, таанышуу суроолорун берип баштап атат. Benim adım Asel. Peki senin adın ne? Menin adım Asel, a бирок senin adın эмне? Peki деген a бирок. Benim adım Bakıt. Kaç kardeşsin? Menin atım Bakıt деп өзүнүн атын айтып дагы кийинки суроону буга узатып атат. Kaç kardeşsin? Канча бир туугансың? Biz 5 kardeşiz. Ben 5 kardeşim деп айтпайбыз. Түрк тилинде biz 5 kardeşiz. Biz 5 бир тууганбыз деп айтып атат. Бул жерде өзүн кошкондо айтып атат. Ошондо biz 5 бир тууганбыз деп. 2 ağabeyim ve 2 ablam var. 2 ağabeyim ve 2 ablam var. Бул жерде ага бейим деп айтпайбыз. Муну кечеги сабакта өткөнбүз, а бейим деп бир аз гга тийип айтабыз деп. Менин 2 байкем жана 2 эжем бар. Ağabey байке, abla эже. Kaç yaşındasın? Канча жаштасың? 20 yaşındayım. 20 жаштамын. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanışkanыбызга кубанычтамын. Ben de memnun oldum. Men да кубанычтамын. Güle güle görüşкөнчө дейт. Өзү жөнүндө ушинтип айтсак болот экен. Бул практика катарындагы диалог болду. Келгиле достор, нерелисин деген суроого жооп берип көрөлү. Нерелисин, каяктыксың, каяктан болосуң деген суроо болчу. Бул суроого биз кантип жооп берсек болот? Мындай айтканда, биз жооп бере турган сөзгө кантип туура мүчөнү уласак болот? Ошону айтабыз да. Жана айткандай эле, эгер силер чет өлкөлүк менен сүйлөшүп аткан болсоңор, же өлкөңөрдү билгиси келип аткан болсо, Кыргызстанлыйым деп лыйым деген мүчөнү кошуп жооп беребиз дегенбиз. Кыргыз эле бирөө менен сүйлөшүп атсаңар, же Кыргызстандын кайсы жеринен болосуң деп сурагысы келип атса, анда Кыргызстандын ичиндеги бир шаарды айтып жооп бересиңер. Түрк тилинде көп жерде жоондон кийин жоон, ичкеден кийин ичке келет деген эреже бар. Булар тамгаларга байланыштырып айтылган. Мисалы, сөздүн акыркы тамгасы кандайдыр бир тамга менен бүтсө мындай болот. Эгерде сөздүн акыры кандайдыр бир мындай тамга менен бүтсө, анда акыры мындай болот деген эреже бар. Түрк тилинде үндүү тамгалар бар, буларды билебиз. А, ы, о, у, э, и, ü, ö.
Мына ушул үндүү тамгалар экиге бөлүнөт: жоон үндүүлөр жана ичке үндүүлөр деп. Жоон үндүүлөргө, башкача айтканда түркчө айтсак, калың үндүүлөргө а, ы, о, у деген тамгалар кирет. А, ы, о, у. Булар калың үндүүлөр. Ал эми ичке үндүүлөргө болсо, же болбосо түркчө айтканда инже үндүүлөргө и, ү, ö тамгалары кирет. Эгерде сөздүн аягы, ушул жерге жакшылап караңыз, сөздүн аягы а же ы тамгасы менен бүтсө, анда мүчөсүнө дагы ы мүчөсү кошулат. Мисалдарды кийинки слайдтан көрөбүз. Эгерде сөздүн аягы тамгасы менен же и тамгасы менен бүтсө, анда мүчөсүнө и тамгасы уланат. Эгерде сөздүн аягы о тамгасы менен же у тамгасы менен бүтсө, анда у тамгасы мүчөсүнө кошулат. Ошондой эле сөздүн аягы ö тамгасы же ү тамгасы менен бүткөн болсо, анда сөздүн мүчөсүнө ү тамгасы кошулат. Ушуга мен сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн кыргыз тилинен мисал келтирип берейин деп чечтим. Мисалы, акылдуу деген сөз бар, акылдуу. Аягы кайсыл үндүү тамга менен бүтөт? Мисалы, карайбыз. Аяккы кайсыл тамгасына эмес, эң аяккы үндүү тамгасына карайбыз. Ошондо акылдуу деген сөздүн эң аяккы үндүү тамгасы бул у тамгасы. Эгерде китеп деген сөздүн акыркы үндүү тамгасы болсо, бул тамгасы деп алабыз. Пны албайбыз, анткени п үндүү эмес. Темабызга кайтабыз. Мен акылдуумун дедик, кечиресиз, мен акылдуу дедик. Акылдуу деген сөздү алдык. Акылдуу деген сөз аягы у тамгасы менен аяктады. Эми биз муну мен акылдуумун деп айтыш үчүн м тамгасына уну коштук. Анткени биздин акылдуу деген сөзүбүз аягы у тамгасы менен бүттү. Ошондуктан биз мун деген мүчөнү коштук. М деген менен нын ортосуна у мүчөсүн кошуп айттык, мун. Ошондо мен акылдуумун деп айтабыз. Ошондуктан мындайча айтканда акылдуу деген сөздүн аяккы үндүүсү у тамгасы бул жоон үндүү болгондуктан мүчөсүн дагы жоон үндүү кылдык. Эгерде мен акылдуумун деп койсок, анда туура эмес болуп калмак, ыны койсок, уну койдук. Түрк тилинде дагы мына ушундай грамматикалык эреже бар. Бул эрежени сөзсүз түрдө жазып алыңыз, анткени бүгүнкү темалардан кийинки темаларда көп жерлерде ушул эреже колдонулат. Нерелисиң деген суроого жооп издейбиз. Мында дагы азыркы жоондон кийин жоон, ичкеден кийин ичке келет деген эреже колдонулат. Көбүнчө нерелисиң деген сөзгө ли мүчөсү менен жооп беребиз. Бүгүн мен деген сөзгө эле жооп берем. Ли деген мүчө ар бир жерге кошулат. Мисалы, кайсыл жерденсиң деп сурасак, нерелисиң, кайсыл жерденсиң деп сурасак, анда бул жерде бул жактанмын деп айтыш үчүн бизге ли мүчөсү жардамга келет экен. Мисалы, нарынлыйым. Эмне үчүн нарынлыйым болду? Анткени нарын деген сөздүн аяккы үндүү тамгасы ы тамгасы болгондуктан биз л мүчөсүн колдондук. Негизги эреже боюнча ли мүчөсү, бирок биз сөз колдонулуп жаткан учурда өзгөрүп кетет деп айттык. Ошон үчүн нарынлыйым болду. Анткени ошол акыркы үндүүсүнө карадык. Баткен деген сөздү алалы, мисалы. Баткен деген сөз аягы тамгасы менен бүттү. Ошондуктан и тамгасын кошобуз. Баткенлийим. Бул аяккы көк болуп турган жерлерге дагы биз ошол жанакы эрежеде айткан мүчөлөрдү кошобуз. Кайсыдан кийин кайсы колдонулат? Бишкеклийим, Ошлуюм, Жалалабадлыйым, Таласлыйым, Ысык көллүйүм, Чүйлүйүм. Муну караңыз. Чүй деген сөз аягы үй тамгасы менен бүттү. Же болбосо эң аяккы үндүүсү бул үй болду. Ошондуктан лыдан кийин үй мүчөсүн койдук. Бул жакта айткандай эле. Бул жакта айтып көрсөтүп бердик го. Мына, же үй тамгасы менен бүтсө, эгер сөздүн аягы, анда мүчөгө үй кошулду. Мында дагы чүй деген сөзгө дагы үй менен бүткөндүктөн мүчөсүнө үй кошулуп айтылды. Биздин бул жердеги негизги мүчөбүз ли мүчөсү, анткени биз нерелисиң деген суроого жооп беришибиз керек. Бул суроого жооп бериш үчүн биздин негизги мүчөбүз ли мүчөсү болду дагы. Ошол жерлердин аттарын жазабыз биринчи, андан кийин ли мүчөсүн жазабыз. Сөздүн аяккы үндүүсүнө карап ли мүчөсү өзгөрө берет. Ли, лы, лү, лу деп өзгөрүп кете берет. Анан йым,
yim, yum, yum деп ушинтип өзгөрө берет. Мисалы, нарын деген биринчи мисалыбызды карайлы. Нарын деген сөз ы тамгасы менен бүттү, ага л мүчөсүн уладык. Ал эми таандык мүчөгө дагы ы мүчөсү колдонулат. Нарын, л, йым. Нарын, л, йим деп койсоңуз анда туура эмес болуп калат. Анткени бул жерде ы тамгасы бар. Эгерде баткен деген сөздү алган болсок, баткен деген сөз тамгасы менен аяктады. Биз бул жакта көргөнбүз. Тамгасы менен аяктаган сөздөрдүн не только же и тамгасы менен аяктаган сөздөрдүн мүчөсүнө и тамгасы кошулат. И менен бүтсө, и кошулат. Бул жерде дагы баткен деген сөзүбүз менен бүттү, мүчөсүнө дагы л анан и мүчөсү кошулду. Ли деген мүчө ошол боюнча эле калат ошондо. Ал эми таандык мүчөгө дагы йим деп уланды. Баткен ли йим. Баткен ли йым деп койсок туура эмес болот экен. Бул жактары дагы ошондой достор. Түшүнүктүү болдуго деп ойлойм. Бул эрежени сөзсүз карасаңыз, сөзсүз кайсыл тамгадан кийин кайсыл колдонулат, кайсыл жоон үндү, кайсыл ичке үндү дегендерди жакшылап билип алсаңыз, бул тема жана мындан кийинки темалар сиз үчүн оңой болот. Эми кендиңизди таанытын, өзүбүздү тааныштырабыз бирөөгө. Жанакындай диалог эмес, бул башкача форматта. Benim adım Sultan. Geçirесиздер. Merhaba, benim adım Sultan. Soyadım Akılov. Salam, menin adım Sultan, familyam Akılov. Ben 18 yaşındayım ve üniversitede okuyorum. Men 18 жаштамын жана университетте окуйм. Ben Bişkekliyim. Көрдүңүз, бул жерде Бишкек деген сөз негизги сөздүн негизги уңгусу. Ал бул сөздүн акыркы үндүсү ошондуктан биз бул жерге жанакы көргөн эрежебиз боюнча и тамгасын кошуп айтабыз. Бишкек ли йим. Бардык мүчөсүнө и тамгасын коштук, Бишкек л йым десек болбойт, туура эмес. Бишкек ли йим. Ailemle 5 kişi yaşıyor. Үй бүлөмдө 5 адам жашайт. Biz 3 kardeşiz. Biz 3 bir тууганбыз. Kardeşlerim okulda okuyor. Bir tuğandarım mektepte okuşat. Okul деген söz bul mektep. Annem öğretmen, babam doktor. Anne деген söz apa, öğretmen, mugallim. Apam mugallim, babam doktor. Atam doktor. Ben kedileri seviyorum. Kedi деген söz bul sözdүн уңгусу kedi. Лер көптүк түрү болот. Буларда кийинки темалардан өтөбүз. Кедилер. Ошондо мышыктар болот. Кедил деген сөз мышык. Кеди деген сөз өзү мышык. Ошондо ben kedileri seviyorum. Мен мышыктарды жакшы көрөм. Babam sevmiyor. Бирок атам жакшы көрбөйт дейт. Merhaba, benim adım Sultan, soyadım Akılov. Ben 18 yaşındayım ve üniversitede okuyorum. Ben Bişkekliyim. Ailemle 5 kişi yaşıyor. Biz 3 kardeşiz. Kardeşlerim okulda okuyor. Annem öğretmen, babam doktor. Ben kedileri seviyorum. Babam sevmiyor. Анда эмесе достор, сиздер дагы кендиңизге iyi bakın. Görüşmek üzere. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта туруңуздар.